Sen sezimi çok, meres bolson suyu gömerimi çok. Gül bolson da, sululuğun hiç kimge keregi çok. Ayarım benim, cancarım benim, buzulbasın bizdin jububuzdayım. Ağarıp atkan tangdarım benim, tek sen menin gana baktığımın canım. Salkın jel betten sılap, biyikte bulutlar çetten ılжылат. Күз аяғы келіп жеткен убак, айлана тұнжыра. Бүгін бұлттың көңіл чөктү, билбеймін сен үшін азбы көптү. Өзүмсүз топтура бир жыл өттү, биз жактырган алмабак гүлүн төктү. Акын болбосом да сен үчүн деп сөз курам, ыр жазууга жүрөк чиркен тынбай умтулат. Аккордеон коштоосунда мен кыялымда, биге тартам сени. Сен болсо азыр кучагыңда ким бердиң, түбөлүк сүйөм деп дагы кимге сөз бердиң. Ajayip sulu жүзүңө арбалып ким жүрөт сени эми. Туң сүйүмдү сага болгон ушунча да эзисиңби? Сага арнап мен ырдап жатам, сүйүмдү сен сезесиңби? Сага арнаган ак сүйүүнүн кадырына жетесиңби? Макул болсо мени алып Токтогулга кетесиңби? Макул болсо мени алып Токтогулга кетесиңби? Салам жалпы Солото YouTube каналыбыздын катталуучулары. Солото YouTube каналы дайыма таланттуу жаштарды, уландарды, мырзаларды колдогонго даяр экенин айтып жүрөбүз. Бүгүн дагы өзгөчө бир таланттар, таттуу түгөйлөр Элдос Мырза жана Айгерим бүгүн бизде конокто болмокчу. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы. Дагы ушул биздин YouTube каналыбызга чакырууда четке какпастан келип бергениңизге чоң рахмат. Алга сиздер менен таанышалы, жакындан болсо дагы баягы өзүңүздөр чыгармачылыкка качан аралашып баштадыңыздар, ошол боюнча кененирээк. Чыгармачылыкка эми бизде TikToктон башталды деп айтсак болот. TikToктон бир күн отуруп эле чогуу урдап көрөлүчү, TikTokко киргизип коелу деп анан ошо тарткан видеобуз көп просмотр алды. Анан ошондон кийин эле өзүбүзгө мындай мотивация алып, улам тартып азыркы күнгө келдик. Элдос Мырза, келиңиз, тааныштырып кетиңиздер, кайсыл жакта окуйсуздар, жубайыңыз тууралуу. Саламатсыздарбы барыңыздарга. Биз келинчегим экөөбүз Мураталы Күреңкиев атына музыкалык окуу жайды бүткөнбүз. Азыркы учурда мен Сода тармагында алектенем, келинчегим болсо филармонияда иштейт, оркестрде, Карамолдо Орозов атына оркестрде. Демек, сиздерди дагы ошол чыгармачылык чөйрө тааныштырган экен да. Баш кошконуңуздар канча убакыт болду? 2 жыл болду. Демек, 2 жылдан бери болушунча аракетиңиздин чыгармачылыкка дагы болушунча аракет кылып жаткан экенсиздер. Сиздерди дагы ушул кавер жаатында көрүп калганбыз. Анын бүгүнкү күндө дагы мен дагы ушул суроо кызыктырып жатат. Бүгүнкү күндө кавер тартуу ушунчалык модага айланып, азыр кавер тарткандардын заманы болуп жатат дегендер дагы бар. Кавер тартыш бул оңойбу? Оңой нерсе деп айта албайм. Анткени ал ошол ырды тандап элге жеткирип, дагы ошону тартыш дагы бир четинен көп жумушту талап кылат.
Эми кавер көбөйүп кеткендер боюнча эми TikTok деген жакшы нерсе чыкпады. Элдер ачылбай аткан таланттарын ачып, TikTokко киргизип, ошо өзүн таанытканга жакшы тармак болуп атат да TikTokчу. Ошон үчүн бир аз ошо кавер тарткандар көбөйдү го деп ойлойм да. Элдос мырза, негизи эле TikTok'ту жабыш керек, ал нерсенин бизге зыяны тийип атат дегендерге сиз демек каршысыз? Негизи азыр социальный сетти жабыш кыйын го. Өзгөчө TikTok'ту. Эми TikTok'ту жабыш керек дегенде ал кандай максатта айтканын мен ойлоп атам, баягы жаш балдарга зыян келтирбөө максатында жабыш керек деп айтты го деп. Анткени көп окуучу курактагы балдар баягы бизде TikTok'то кээде чыгып калып атышпайбы, батыл ойноп, жаман ыплас сөздөрдү сүйлөп, балким ошолорду көрбөсүн деген максатта жабабыз деген айткандыр деп айткандыр. Демек, TikTok'ту жаппастан анын пайдалуу жагын колдонсок болот. Анан бүгүнкү күндө дагы өзүбүз көргөндөй эле өзбек болобу, Казакстанда болобу, аябай популярдуу болгон ырлар деле шарт эле аларда да калса жайлылык деле биздикилер бат эле жайылтып салып атышат да, Ал боюнча оюңуздар кандайсыздар? Негизи мурда 2015-2016 жылы жанагы кыргыз эски ырларын ырдап ырчылар чыгышпады беле? Ошол кезде аябай ошол нерсе популярдуу болуп кеткен. Азыркы учурда бардык эле баягы кавер ырдаганын себеби бардык нерсеге эле акча каражатка такалат да. Анткенин себеби азыр ырчыга, обончуга барып обон сурасаң, аябай эле кымбат айтып атышат да, негизичи. Өзү аябай көтөрүп коюп атышат. Баягы элдин жаш чыгып келаткан ырчылардын чөнтөгүнө карап иш кылса, балким бардыгы өзүнүн авторский чыгармасын ырдап калышмак. Бирок кавер тартуу деле бул оңой жумуш эмес. Анткени келинчегим айтмакчы, ар бир нерсени кылдаттык менен ырдаш керек. Бирөөнүн ырын ырдап атып, мен бул жерин туура ырдадымбы, туура эмес ырдадымбы деп да сарсанып алышым. Ошон үчүн оңой эмес кавер тартыш. Жана айтып калбадыңызбы, деги бирөөдөн сурасаң кымбат айтат депчи. Эң кымбат ыр кайсы ыр болду же кимдин ыры деп сурабайын. Бирок канча сом сунуштадыңыз? Канча сомго макул болбой койду? Негизи мен сунуштаган эмесмин. Мен сурагам мезгилде эми азыр эң эле мындай аз сумма $100 болуп калыптыр. Бул обонго эле? Обонго. Сөз өзүнчө $100. Сурагам мындай элге таанылып калган ырчылардан. Ошондой деп айтышканда. Демек, он эле $100 болсо, сөзү $200, жалпысынан $300 чапчыган бир чыгарма чыгат. Бирөөнүн каверин ырдап жүрүп, тажаган учурда кой өзүбүз дагы аракет кылып, мүмкүн жаздыралы дегендер дагы болобу? Албетте, азыр мен өзүм обон чыгарам. Өзүм обон чыгарып, ошо өзүбүздүн автордук ырларыбызды чыгаралы деп аракеттенип жатабыз, келинчегим экөөбүз. Буйруса эми жакынкы күндөрү деп айта албайм, эми аз калды. Өзүбүздүн автордук чыгармаларыбызды чыгарабыз. Ага чейин баягы эле кавер аткара беребиз. Элдин кулагына сиңип таанылып калган ырларды жаңыртып ырдап өзүбүздүн стилибизде. Негизи эле өзгөчөлүк кайсыл эмнени бул биздин жеке өзгөчөлүгүбүз деп айта аласыздар? Анткени түгөйлөрдөн чыккан таланттуу блогерлер, ырчылар аябай көп, азыркы учурда дагы. Өзгөчөлүк эмне бар сиздерде? Өзгөчөлүк, жөнөкөйчүлүк дейм. Билбейм, өзгөчөлүгүбүз деп деле. Кандай кылсак ошондойбуз да азыр. Жасалма жок. Мисалы, бой көтөрбөйбүз. Баарына бирдей мамиле кылабыз. Эң башкы сапат адамда жөнөкөйчүлүк да. Ошол сапат бизде бар. Балким ошол үчүн бизди эл көрүп, угуп жатат. Кайсыларыңыздар көбүрөөк сиздерге ийгилик алып келе алды? Эң биринчи тарткан каверибиз эң жакшы кетти. Нурлан Байкенин Керексиң деген ыры жакшы кетти. Анан ага чейин бир комедиялуу учур болуп калган.
мынтип отурабыз, анан отурганда мен аябай камераны карап, мынтип назданып отурсам, бул назданбачы деп айткан камерага түшүп калганда, видеого түшүп калып, ошону киргизип койсок, ошого элдерге аябай жагып, Нурланбай экөөбүздүн страничкасына да киргизген, сторисине. Ошондон кийин бир аз таанылып, аудитория чогулуп, анан кетти да андан кийин. Андан башка да кайсы чыгармалары бар? Андан башка Кеңеш тобунун Кеңеш деп Жакын келет деген ырдагамыз. Ал дагы аябай көптөгөн көрүүчүлөр топтогон. Аз дагы экинчи агабыздын ырларын. Анан баягы өзүңүз айтып калбайсызбы, казакча, өзбекче депчи. Анан Азербайжандын ырын которгонбуз, кыргызча. Кечирим жок деген. Азыр ошол ыр дагы жакшы кетти. Жакшы, демек жөнөкөй адамдардын жанында отуруп аптырмын да. Анан азыр эми баягы бардык нерсе финанс жакка келип такалат деп калбадыңызбы? Деги эле YouTube тармагын иштетип, өзүңүздөрдүн куржунга дагы акча топтоп жатасыздарбы? Деги эле ошол боюнча. Жок, акча жагын көрө элекпиз дейин. YouTube'ду жакында эле ачтык. Жакында ачып, видеолорду киргизе баштадык. Аны дагы мурда киргизбечүк видео. Жакында ачып видео жүктөп. Бирок билбейм, азырынча YouTube'дан акча иштей элекпиз. Жаңыдан баштадык, Балким кийинчерээк иштей баштайбыз. Жалаң гана азыр болгон эмгегиңиздердин баардыгын ошол жака жүктөп жатасыздар. Жакшы. Негизи эле Айгеримден сураам келип турат. Бул кыз кишинин милдети мыкты жубай болуу жана мыкты келин болуу. Анан ошол эле учурда сиздер ушу кавер багытында эмгектенип, ырдап чыгып, интернет тармагында жүрсөңүз, үйдөгүлөр тарап, тактап айтканда Элдос мырзанын ата-энеси тарабынан кандай көз караштар? Ооба, атам апам ар жактан аябай эле колдоо көрөбүз. Мисалы, кавер тартканы кетсек же записке кетсек, балабызды карап турат да. Балабызды карап, шашпай эле койгула, шашпай ырыңар жаздырып алгыла деп. Анан көбүнчө ошо балабыз уктагандан кийин кылабыз да, көбүнчөчү. Уктап анан негизи менин атам дагы учурунда хордо иштеген адам, хордо ырдаган адам да. Анан ошон үчүн экөө дагы чыгармачылыкка жакын адам болгондуктанбы же өзүнүн эле түшүнүгү бизди аябай колдойт да. Чыккыла, эч нерседен калбагыла, алдыга умтулгула, бир жака чакырса сөз баргыла, эч качан боюңарды көтөрбөгүлө деп улам күндө чай ичкен сайын өзүнүн насааттарын айтып турат да. Келин жактан дагы сен келинсиң, сен мындай кылышың керек деген сөз эч болбойт да. Азыр жашсыңар, жаш болгондо баардыгын кылабыла деп науртан поддержка кылышат үйдөгүлөр. Сонун негизи эле азыркы учурда дагы мындай кайнене, кайната деген аз болуш керек, поддержка кылганчы. Анан алдыда дагы кандай пландарыңыздар бар? Негизи эле ушул өзгөчөлүк киргизейин, кой эми баягы эл кавер ырдаса эле биз деле кошо ырдай бербестен деген оюң барбы? Элдос мырза, келиңиз оюңузду. Өзгөчөлүк эми билбейм кандай өзгөчөлүк киргизиш, кантип элди таң калтырыш деле кыйын болуп калды азыр. Балким аракеттен көрөбүз. Бир өзгөчөлүк кылганга. Жаңы идеялар келет. Жаңы идеялар келет. Илхом келет. Жакынкы арада. Анын баары буюрса алдыда да. Жакшы, анда келиңиздер сиздерден бир чыгарма алгалы. Жакшы, жүрөгүңүзгө жакын чыгармалардан болсо. Анда Жан жарым деген чыгарманы аткарып берели. Тагдырым сынаган кезде, бийиктен кулаган кезде, жанымдан тынычтык таппай, жүрөгүм ыйлаган кезде, сен өзүң тирегим болдуң, теңирден тилериң болдуң, аярлап алаканымда жанымдын шериги болдуң. Аярым менин, жан жарым менин, бузулбасын биздин жубубуз дайым. Агарып аткан таңдарым менин, тек сен менен гана бактылуумун жаным. Аярым менин, жан жарым менин,
Бузулбасын биздин жубубуз дайым, агарып аткан таңдарым менин, тек сен менен гана бактылуумун жаным. Жаңылсам жолумдан кеде, сен өзүң чырагым болдуң. Чөлдөсөм суусунум канбай, мөп-мөлтүр булагым болдуң. Жалкысам көңүлүм ташып, ырдасам сен ырым болдуң. Өмүрдөн адашпай тапкан, сен менин түгөйүм болдуң. Аярым менин, жанжарым менин, бузулбасын биздин жубубуз дайым, агарып аткан таңдарым менин, тек сен менен гана бактылуумун жаным. Аярым менин, жанжарым менин, бузулбасын биздин жубубуз дайым, агарып аткан таңдарым менин, тек сен менен гана бактылуумун жаным. Тек сен менен гана бактылуумун жаным. Сонун чыгарма. Негизи эле бул чыгарма кимдики эле негизи эле? Казактарды. Казакстандын мыкты чыгармачыл инсандарыныкы. Анан негизи эле азыркы учурда өзүңүздөр айтып калдыңыздар, YouTube'ду жаңыдан иштетип баштадык депчи. Жалпысынан канча чыгарманын үстүнөн иштеп койдуңуздар? Кавер багында канча чыгарма даяр? Чогуу дуэт ырдаганыбыз боюнча профессионал түрдө запись жаздырганыбыз 2 ыр. 2 ыр. А так мындай живой кавер да биздики көбүнчө. Запись боюнча экөө YouTube'да. Өзүңүз филармонияда эмнектемиз? Ооба. Канча убакыт болду анан дагы филармонияга мен кирейинчи деген адам деле ал жака ала бербесе керек? Ооба, ал филармонияга кириш үчүн мен 4 жыл окудум. Өзүм аспабымды окудум. Филармонияда иштегениме бир 4 жыл болуп калды. Кандай аспапта ойнойсуз? Кылгаяк. Кылгаякта ойнойм. Скрипт болуп калабы же бетинде? Сонун Кандай бияка коюп чертиши да. Ошону деле кошуп, мисалы чыгармалар жаратса болобу? Жаратса болот. Элдос дагы көптөн бери айтып жүрөт, ошону чертпейсиңби, эмне отурасың депчи. Анан буюрса мен 1 жыл декретте отурдум да. Анан 1 жыл ойногон жокмун дегенде эми гана уш сентябрдан баштап кайра декреттен чыгып жумушка кирдим да. Эми буюрса колумду жакшы иштетип, аракет кылып, эми кылгаякта да кошобуз буюрса. Демек бул да болсо жолдошуңуз гитара чертсе, сиз кылгаяк менен сонун чыгармалар жаралат болуш керек. Анан сөзсүз түрдө биз чыгармачыл адамдар болгондон кийин ар бирибиз бирөөдөн үлгү алабыз же болбосо кумир тутуп, кичинекей көзүбүздө кимди кумир тутасың десе, мыкты инсандарды, чыгармачыл болобу, ишкер болобу баарын айтчубуз. Анан сиздер дагы азыркы учурда үлгү алып, ушул инсандардай чыгармачыл адам бололу деген ким бар? Кимди айта аласыздар? Мен мисалы эч кимди мындай прям могу деп кумир деп айта албайм да. Мисалы жылдыздар, ырчылар ар бирөөдөн мындай жакшы жагын алганга аракет кылам да. Бул жерден бул жакшы ырдап коюптур, тиги жерден тиги жакшы ырдап коюптур деп. А так мен мындай бир адамды кумир туткан адам жок. Сендечи? Мен Асондош жүрөт бул. Мен деле негизи эч кимди кумир тутуп, бирөөдөн үлгү алабыз. Бизден өзүбүздөн улуу агаларыбыздан, бирок кумир тутуп ушундай болсо, мен да ушундай кылып ырдасам деген ой жок менде. Үлгү алабыз болгон ой. Жаша. Анда сиздер айтып калдыңыздар, ушул жаздырып жасаган 2 чыгарма бар деп. Экинчисин суранайын, көбүрөөк ырдатып алалы. Акын келсе ыр окут дейт, сүрөтчү келсе сүрөтүн көр дейт, эле ырчы келсе ырдат дейт келесиздер. Дагы бир чыгарма болсун, Бек Борбиев агабыздын кереги жок деген чыгармасын ырдап берели анда. Махаббат зор мейкинди, булуту жок, көкмөк асман.
Махаббат караңгы түн кээде дайра толку башкан. Махаббатты баганга аны сезе билбегенге алла запалады шу ажырашуу ачуу арман. Sen sezimi çok, мерез болсоң сүйүүгө меримиң жок. Гүл болсоң да сулуулугуң эч кимге кереги жок. Sen сезими жок, мерез болсоң сүйүүгө мерими жок. Гүл болсоң да сулуулугуң эч кимге кереги жок, кереги жок. Негизи эле мына ушул азыр ырдап жатканыңарды көрүп, кээде анча-мынча талашып кеткениңерге да күбө болуп атабыз. Анан негизи эле үйдүн кожойкеси же болбосо үйдө ким башкарат деп сурабайм, бирок чыгармачылыкта ыр тандоодо кимдин табитине көбүрөөк көңүл бөлөбүз? Бизде ырды полный эле станайт. Меникин жактырбайт. А бирок негизи эң биринчи жакшы кеткен каверисти мен тандагам да. Бирок ошондо деле ишенбейт. Мен көрсөтсөм бул болбойт, бул өтпөйт деп коет. Өзү ырдайт. Өзү тандайсыз. Жогоруда элдис айтып калбадыбы, негизи эле азыр болсо оңой менен элди таң калтыра албай калдык депчи. Таң калтырыш үчүн эмне керек аларга? Таң калтырыш үчүн билбейм. Таң калтырыш үчүн биз тынбай эмгектенишибиз керек, изденишибиз керек. Элдин табитине жаккан чыгармаларды чыгарышыбыз керек. Ошол аркылуу балким элдерди таң калтыра алабыз. Көп изденүү керек. Таң калтыруу максатында деле эмес, мындай ойлонсоң, адамдын ырдаганда жан дүйнөсүнө эргүү алып келиш үчүн ырдаш керек да. Негизичи таң калтыруу эмес, эми биз блогер эмеспиз да, же мындай башка контент мейкер эмеспиз да, бизчи таң калтыргандайчы. Эми конечно жаңы улам аракет кылып турабыз, бирок ошо эң башкысы адамдардын бизди укканда жан дүйнөсү эргүү алса деген ойдобуз да. Эсинде каларлыктай болгон жакшы. Бир комментарийди айтып кетейин. Ошо бири же улам жазат, чарчап келип жумуштан келгенде силердин ырыңарды уксам эс алып калам дейт да. Ошондой ошо эженин комментарийин окуп аябай сүйүнгөм да. Мисалы биздин ырыбызда бирөө угуп эс алат экен дегендечи. Буюрса дагы жазган деп коюшкан. Силердин концертиңер 3 миң болсо да барам деп жазган. Барын айта бербейм. Силердин концертиңер 3 миң сомдон болсо да барам дейт. Ошол концерттериңиздерде көп болобуз, э? Буюрса. Негизи эле азыр эми 1-2 ырдап эле. Негизи эле азыркы учурда өзүңөр байкагандай эле 1-2 ыр чыгарып эле ошону той топурга барып ырдап коюп анан өзүн ырчы сезгендер бар. Биз сиздерди толук кандуу ырчылар деп тааныштырсак жаңылышпайбызбы же азыр эртеби? Азыр эртерээк болуп калат. Азыр эртерээк, анткени биздин өзүнүн жеке автордук ырыбыз боюнча биз бирөөнүн ырын ырдап атабыз да, мисалычы. Бирөөнүн ырын жаңылап чыгып атабыз, өзүбүздүн автордук ырыбыз жок, ошон үчүн азырынча эрте го дейм антип аташкачы. Ушул жалаң кавер багытында келатасыздар, анан жогоруда айтып калбадыңыздарбы? Бекбурбиевдин да ырларын ырдап атасыз, э? Агабыздын. Өзү уруксат бердиби? Уруксат сурадыңыздарбы? Негизи Бек байкебизге Инстаграмдан жазганбыз. Анан көп адам жазгандыктан биз балким биздин окуп калгандыр, бирок номер калтырыптыр. Ошол номерге кайрылганбыз. Менеджер окшойт. Жазып полный уруксат сураганбыз, окуду, бирок жооп берген жок. Анан биз макул болду окшойт деп тапсалдык. Бирок Бек байке биздин ырдаганыбызды көрүп өзүнүн стористерине киргизет да. Анан каршы деле болбойт го деген. Буюрса Соло ТВ каналы дагы да болсо талаатыңарды колдогонго, коштогонго, эл менен көпүрөөк болуп, ар дайым силерди чакырып, жакшы бир интервьюларды алганга даяр. Негизи эле сыйлап келип бериңиздерге чоң рахмат. Дал ушул кадр сыртында кандай гана кызыктуу окуялар болгон
болбогон жок, бирде убакыт тапсак, бирде кандайдыр мүчүлүктөр пайда болуп, дагы ушундай нерселер кызыктар менен коштолду. Буюрса, бул эмгектин дагы акыбети кайтып, сиздер дагы биз сыймыктанган концертиңиздер 3000 сом эмес, 4000 сомдон өтө турган деңгээлге жетесиздер деп ишенебиз. Акыркы чыгарма менен жыйынтыктайлы, жакшы бир чыгармалардан болсун. Салкын жел беттен сылап, бийикте булуттар четтен жылат, күз аягы келип жеткен убак, айлана тунжура. Бүгүн булуттун көңүл чөктү, билбеймин сен үчүн азбы көппү, өзүңсүз туптура бир жыл өттү, биз жактырган алмабак гүлүн төктү. Акын болбосом да сен үчүн деп сөз курап, ыр жазууга жүрөк чиркин тынбай умтулат. Аккордеон коштоосунда мен кыялымда бийге тартам сени. Сен болсо азыр кучагымда кимдердин, түбөлүк сүйөм деп дагы кимге сөз бердиң. Ажайып сулуу жүзүңө арбалып ким жүрөт эми.